Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Мынакей бүгүн бизде мейманда Нарын музыкалык академиялык драма театрынын мыкты актеру жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Канат Мамырканов агайыбыз менен биргеликте маек курмакчыбыз. Анда бизден алыстабай биз менен биргеликте болуңуздар. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Кандайсыз? Кудайга шүгүр. Жакшысызбы? Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы, тынчакыр. Келиңиз, эми алгач эле сизге суроо берейин деп турам. Мен эсимде бала кезимде Дүлөй, Сокур, Нянёк деген бир сатираларыңыз менен чоңойдук десем болот. Анан ушул менде бир ой туудурат. Ошол кезде бир сатира баягы басым жасачу экен да. Анан азыркы күндө баягы солгундап жатканына эмне себеп? Мурунку сатира менен азыркы сатиранын айырмасын айтып бериңизчи. Жакшы болот. Мурун биз ошо Сокур, Дүлөй, Чолок деп майыптар деген сатираны иштегенбиз. Муну Кыргыз Республикасынын эл артисти белгилүү Куудул Күмөндөр Абылов баш болуп, эмгек сиңирген артист Раматлык Мамытбек Өмүралиев үчөөбүз отуруп кеңешип бир газетадан шахмат ойноп аткандардын бир идеясын деп коебузбу, ошол экилердин бир көйгөйүн угуп отуруп анан кийин ушул сатираны жаратканбыз. Андан бери бир жагы 30 жыл болду десем жаңылышпайм. Азыркы ал кезде сатира деген аябай укмуш популярдуу болуп, мыскыл тамашага элдер батпай келип турчу эле. Анан кийин 50 жылда эл жаңы, 100 жылда болот жер жаңы дегендей. Андан бери 30 жылдай убакыт өтүп кетти. Ошонун негизинде эл дагы мындай өзгөрөт экен, коом өзгөрөт экен, биздин жашыбыз өзгөрөт экен дегендей. Андан бери 30 жылдан бери ошо аябай өзгөрдү. Ал кезде менин жаш кезим, бала кезим эле. Анан эми азыр мынтип 60ка таяп калдым. Анан эми сен сурап атасың мына азыркы сатира менен мурунку сатиранын айырмасы кандай деп. Азыркы сатира менен мурунку сатиранын айырмасы асман менен жердей. Себеп дегенде азыр сатира кылып эле саясатты бетине кармап алышып эле же бир мындай баягы белден ылдый бир нерселерди айтып эле элди күлдүрөбүз деп эле аракет кылып атышат. Ал элди эле тажап бүттү андан. Ал кезде эмне? Ал кезде элдин баары интернет жок, ал кезде телефон жок, бир тиктеген телевизор болчу. Анан ошо телевизордан көрүп алып эле шумдук болуптур, укмуш болуптур деп акчтар дуулдап калчубуз. Азыр эмне? Азыр техниканын өскөнүнө байланыштуу ошо сатира жааты дагы аябай солгундап кетти. Айткандай, азыр эл деле сатирага көп кызыкпай деле калды. Азыркы учурда баягы комедиялык кинолор көбөйүп кетпедиби? Ошол дагы болушу мүмкүнбү? Мүмкүн. Анан тамашоо деп азыркы жаш балдарыбыз чыгарып атпайбы? Ошого дагы жаштарыбыз көбүрөөк берилип кетти окшойт. Анан сатирада азыркы жаштардын чыкканын көрө элекмин да. Ошол учурда сиздер гана ушундай дүңгүрөтүп турсуздар, азыр болсо жаштарда жок андай, Ошо кызык болуусунун себеби ошо көбүнчөсү эле роль жаратабыз, киного катышабыз дешет окшойт да. Мүмкүн. Эми ар кимдин ою ар кандай да. Мисалы, жана тамашоочулар жөн эле бир 2 ооз сөз сүйлөп алып өздөрүнө каткырып эле күлүшөт. Эл деле көп күлбөйт. Түшүнбөйбүз дегендер бар, улуу муундагылар. Муну жаштар эле ошо жаштар эле күлбөсө, кыскача варианттар менен. Кыскасы. Анан ошо аябай жанагы неменин да көбөйүп кетпедиби? Комедия жанрында кинолорду тартабыз деп аракет кылышып эле мындай бытовой кылып тартышып эле элге таратып ийип атышат. Ал чет жака тияк бияка чыга турган кино эмес. Анан жеңил кино тартышып эле, жеңил тартып эле ошонун негизинде ушундай болуп атат. Эми бул да өзгөрүп кетет деген үмүт бар. Өзгөрүп бир мындай жакшы жагына түшөбү деген үмүттөр чоң эми алдыда. Образ жаратууда, роль тандоодо сизди баягы мурунку ошол роль жараткан образдарыңызга карап тандап алабы же өң келбетиңизге, кулк мүнөзүңүзгө жараша тандап алынабы?
меники көбүнчөсү ошо комедия жанрында болгондон кийин ошо кебетеге жараша кабыл алат го деген оюм бар да, лично менин оюм. Режиссерлордун көбү ошо алардын ою кандай экенин билбейм, иши кылып көп бир где-то 35-40ка чукулдап калды, майда чүйдө түшкөн кинолорум болуп отуруп. Анан эле бүт баардыгы эле бир эле калыпта мындай жалаң эле ошо тормуздун же алкаштын ролуна чакырышат режиссерлордун көбү. Анан кийин мен айтып эле жүрөм, өмүрүмдө арак ичпейм деп. Арак ичпеген киши ошондой болуп калабы же кебетем ошо алкаштарга окшойт да меники ичкен кишидей. Мени көчөдөн деле кээ бирөөлөр тамашалап кел бир 100 грамм ичели дейт да, жок мен кармабайм, мен арак ичпейм десем, алар такыр ишенбейт да. Койчойм, жөн ичип эле жүрчү эмес белең деп элечи. Анан кийин мен өзүм таң калам, өзүмө Кудай ырайбы депчи. Анан ошо режиссерлор ошо кебетеге эч бирге деле карайт окшойт да, менин оюм боюнча. Анткени режиссерлор деле, кино тарткан операторлор деле бүт баардыгы тең эле билет менин арак ичпесимди. Анан эле болбой эле алкашка чакырат. Бир жолу Курман Жандаткан тартып аткандан белгилүү режиссер, мурунку депутатыбыз Садык Шернияз деген режиссер ошо Курман Жандатканды тартып аткандан мен ошо Садык Шерниязга барып айттым, мага деле бир роль бербейсизби, бир байдын ролун, бир мындай илгерки каарманды ойноп көрөйүн десем, ал киши кулагыма шыбырап атпайбы, мында алкаш жок, жөн эле койчу сен деп. Анскарындай мен ошо алкашка эле тартышат көбүнчөсүн. Тормуз алкаш. Мындай оорук чал, жетишпеген бомуштарга. Мына эми азыр жакын деле ошо бир киного чакырды, Байкуш деген кино. Ошо Байкуштун ролун ойноп атам. Урмат, сен билесиңби, биринчи келгенде сен кыйган арык бала элең. Азыр карачы, келбетиң келишкен, уже качок бала болуп калдың. Рысбек, ушинтип эле мактап коюп өзүңүз иштебейсиз, Жок, мактагандык эмес. Кана булчуңуңду тийчи. Тийсең булчуңуңду. Таш. Темеле таш, бетон, семен. Арматик. Кана, кел, көтөрө калчы. дагы алдап кеттиңиз, Жак, алдаган жокпуз. Тренериң сени качан алдачу эле. Ошол ролду сунуштап атканда мындай тоскоолдук кылбайсызбы? Жок, мага бул роль болбойт деп айта албайт экенсиз да. Сиздин Аны айта албайм. каршылык көрсөтпөйсүз. Жок, каршылык көргөзө албайм. Себеп дегенде мурун ойноп жүргөм да. Анан мен үчүн эми берки ролдорго караганда оңойрөөк болуп кетип атпайбы. Ошондой өзүңүз айткандай байдын ролун жараткым келчү дедиңиз, мындай токтоо адамдын ролун жарата аласызбы? Өзүңүздө ишеним бар. Жарата алам, ишенем. Себеп дегенде андай ролду дагы арасында бар. Мисалы үчүн азыр мен азыр ушул кезде 2 кинодо тартылып атам. Бирөөндө болсо ошо арак ичкен Байкуштун ролун ойноп атам, а бирөө болсо бир эме курулуш компаниянын директорун ойноп атам азыр ушул кезде. Кореядан бир инвестор келип, ошорекинин бир ошо немени курулушка акча бер деп ушул сыяктуу кино экен. Ошорекил кинодо ошо курулуш компаниянын директору болуп, генеральный директор болуп ойноп атам. Жеңил эле болот экенби? Беркиге караганда оорураак. Беркинин болсо эми ал көнүп калган, ал жарата бересиз. Ичип аткан чайымдай, ичип аткан нанымдай эле дал. Аны болсо оңой эле, а тигиники кичине серьезныйраак болот экен, кичине. Тиги экөөнүн салыштырмалуу берки жана директорлукта ойногон кичине оорураак болуп атат. Анан айтыңыз, сөзүңүзгө аралжы, сизди сахнадан болобу, кинодон болобу, деги эле мына ушундай жүзмө-жүз көрүшкөндө эле турган турпатыңызды көрүп алып эле күлө беребиз сүйлөгөнүңүздө. Деги эле мунун сыры эмнеде? Аябай катуу суроо бердиң да, сырын мен деле билбейм эмне экен. Эми эл баягы өнөр секисинен же
кинолордон көрүп ушу мени көрүп алып элестетип алып күлөт болуш керек. Ушундай киши турбайбы деп күлөт болуш керек. Анан эми ар ким ар кандай күлкү болот да, ар ким ар кандай кабыл алып күлүшөт болуш керек. Деги эле үйдө дагы ушундай куудуусузбу? Үйдө кандай атасыз, кандай кожоюнсуз? Камкор атамын. Балдарга аябай мээримин төгүп турам. Неберелерим бар, азыр 15-16 неберем бар. Үйдө жөнөкөй элем. Анан ушу сахнага чыкканда же киного тартылганда эле кичине ошо мен деле өзүмдү куудулмун деп сезбейм. Анан кадимкидей эле. Кадимкидей эле эл катары эле жүрөм, көнсүйм, анан эле күлө берет элдер. Эмне кылганыма күлөт, мен түшүнбөйм. Ошол роль жараткандарыңызды көрүп алып эстеп күлүшсө керек. Ошондойбу? Же кебетеме көрүп. Ошондой мээбизде мындай калыптанып сиңип калса керек да сиздечи. Кээде ойлойм өзүм аябай сулуу болушум керек. Же аябай өңүм суук бир оштуктар айткандай хуник болушум керек депчи. Кебетем суук ушу. Экөөнүн бирөө эле да, анан болбосо же бүкүр болбосом, же чолок болбосом, же дүлөй болбосом, бүт баардыгы тал төөндөй эле болуп турам, бирок ал элдер эле күлө берет. Анан сиз ага маани деле бербейсиз. Маани деле бербейм эми ал. Көнүп деле калгансыз. Ушул небере деп калдыңыз, неберелериңизден сиздин өнөрүңүздү ким баягы тартып аркалады же ошол өнөр кайсыл небереңизде калдыбы же балдарыңызда өттү деген? Эми баягы карындагы баланын кам болорун ким билет дейт. Анысы карындай азыр неберелерим кичинекей. Жаш. Эң улуусу эле бир 5-класс, 4-класс окуп калды. Же неберелерим. Өзүмө өзүмө таандык неберемдин алды 3-класс окуйт, кыз, уулумдуку. Азыр эң жанагы кичи баламдын кичи кызы бар, аты Зейнеп. Ошол Зейнеп кызымдан бирдеме үмүт этем, ошол бала баягы бала кезинен билинет да. Мындай көзү башын кыйшаңдатып, мага келип алып, ошо бирдемелерди туурап берип, бир жаныбарлар туурап бергенинен ушундан бир нерсе чыгабы деп үмүт кылам. Анан эми ал баягы бала чоңойгон сайын мүнөзү өзгөрүп кетет экен. Анан кандай болот, алдын ала айтыш кыйын да. Мен азыр өзүмдүн балдарымдан деле мен тарткан актер, же ырчы, же бийчи жок. Кызыктуу учурларыңыздардан бир эстеп өтсөңүз. Бир Мамытбек деген байке бар болчу, раматылык болуп кетти. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мамытбек Өмүралиев. Анан бул Мамытбек байке Күмөндөр байкелердин жанында жүргөндө күнүгө эле күлкү болчу да. Күнүгө эле күлкү болчу. Анан кийин ошо Мамытбек байке бир күнү келип бизди концертке чакырып калды, Күмөндөр байке. Анан концертке барып анан үйүнө кирип барган эле жерде Мамытбек байке Күмөндөрдү тилдеп кирди. Ок тийгир, шал тийгир, балаке тискир, мээне тискир. Эмне кылдым мен? Эмне учурашканга жарабай эле аңкылдап, ой сага ок тийди беле, шал тийди беле. Ушу өмүр бою эле бильярд ойноп келатасың. Ушу бектен утулганча өлүп эле калбайсыңбы дейт. Анысы карындай андай күндөр күнүгө кайталанып турчу да, күнүгө. Андай баягы күлкүлүү нерселер көп. Мамытбек байкенин жоруктары аябай көп болчу. Бир жолу гастролго кетип барат, Күмөндөр байке машинени катып айдаса, Мамытбек байке акырын айда, канат экөөбүздү кырып өлтүрөйүн деп атасың. Акырын айда десе, Күмөндөр спидометрди карасам 30 менен айдап баратат да, кыбыратып. Анан айдап бир топ жерге баргандан кийин Мамытбек байкени бир муштап атпай, ушинтип отурсак жетебизби Алматыга депчи. Анан кийин андай нерселер көп болот эми, ал эстеп отурса түгөнгүс, кайталангыс куудулдар да, бул Күмөндөр, Мамытбектер, бул кайталангыс куудулдар да. Анан агай айтсаңыз, ошол баягы сатира жазылып, сиздерге тапшырма берилип, ошол жерде сахнада роль жаратып жатканда, баягы өзүңүздөр дагы сатирадан сырткары, жазылган сценарийден сырткары дагы өзүңүздөр бир оюңуздардан чыгарып кошуп аткарган учурлар дагы. Сатира ошонусу менен бышып жетилет да. Күнүгө кошуп турбаса, бир эле калыпта кете бербейт. Сатира деген күнүгө ошо канча жолу ойносок, ошончо башка ойнойт да. Актер деген ошонусу менен кызык да сатира. Анан жанагы сөз кошулуп же бир неме сөзсүз антпесе ал сатира бышпайт, чийки ойдон калат. Күнүгө кошуп турабыз да. Күнүгө ар нерсени кошуп турабыз. Туура эмес жери болсо бирибизге айтабыз, бир жерден мындай кылып койдуң, туура эмес болуп калды деп. Аны алып таштайбыз, анан күнүгө кошулуп турат да.
сатирадан. Жок, мисалы ошол түз эфирде ойноп атасыздар да. Анан сиздерге баягы сценарий боюнча аткарып келатасыздар, анан ошол жерде момент кошуп кеткен учурлар көп. Толтура айтып атпаймын. Күнүгө канча сатира канча көп ойнолсо ошол экинчелик бышат жетилет. Күнүгө кошулуп турат ал. Сөз болобу, же кыймыл аракет болобу, же мизансценадан деле кошуп алып эле мындай майралаңдап, төкөрөңдөп чыгып кетебиз кээде. Кээде жөн эле түз басып эле ойнойм. Эми сатира деген чоё берсе чек жок да. Чоё беребиз. Күнүгө кошулуп турат сөз. Мындай сырткары адамдардан карап турсак, сиздер аябай даярданып алып бир аткарып аткандай көрүнөт да. Мисалы жана Сокур, Дүлөй деген сатираңыздар эми бир укмуш десек болот да. Аны кайра көрсөң дагы бир ушундай бир күлүп рахат аласың. Ушул сатираңыздар дагы канча бир убакытты талап кылды? Ушу сатирабыз ошо ойной баштап анан ойноп бүткөнгө чейин эле өзүнүн немесин жоготкон жок да. Баягы кандай десем, улам адамдын көргүсү келип эле мына ушу бүгүнкү күнгө чейин эле Сокур, Дүлөй, Чолок деп мындай жолуккан адамдар айтышып эле күлө беришет да. Бул эми эмесин жоготкон жок. Аябай мыкты сатиралардын бири болду десек болот. Сокур, Дүлөй, Чолок деп, майыптар деп. Сокур, Дүлөй, Чолок эмес, анын аты майыптар деп койгонбуз. Аны тетиги 93-жылдары баштадык го. Ошо 93-94-жылдары 2000-жылга чейин катуу популярный болуп, салмагын жоготпой бүгүнкү күнгө чейин турат. Чирчене бараткан санаттан. Эй, бас бери. Atla. Çekil. Çer yoktur lan. Çekil kalmak böyle. Bırak aslında çek. Çekilmesin mi? Kalkıp kalmak bile havada. Susun da. Ayakta yürüsün. Ayakta yürüsün. Ya. O benim saat 7'ye kadar ne konuşsan? O 7'de çıkkamına geldi şu olmadı. Girdim de unkur çunkurga girip çıkıp. Canım tatlılığına atlap gitti. Nerede? Düleyimde yok. Ne var taap kele kılayım? Ne kadar? Geçse indi olur. Tamam. Taap kele kılam da ettim ben. Анан аябай жакшы сатира. Ал өзүбүзгө бири-бирибизге өзүбүз күлчүбүз. Ал сатираны ойноп алып. Кесиптештер Тынар, Абдылда ушулар дагы ошо Сокур, Дүлөй, Чолокту жаңыртып чыккан экен. Бирок өз деңгээлине жетпей калыптыр. Алар саясатты аралаштырып, ар кайсыны сүйлөп ойноп коюшуптур. Ал мактангандык эмес. Себеп дегенде мурунку көрүүчүлөр анан силердин сатираңарды оңдоп жазыптыр, анан болбой калыптыр деген көп нерселерди уктум. Анан алар деле жакшы аракет кылышыптыр, бирок өз деңгээлине жетпей калыптыр. Yalan dedi savalat dedim ben nasıl bir şey yapıp tuttular. Yalan dedi savalat dedim ben. Döndüm kadetine savalatsa. Attırıp çaldırım ona dedim ben. Ver tarafta sen sular koysun sular çıkır adam. Vallahi canım mı? Ne yapıyorsun böyle? Ver tarafta. Bunday aytayın. Bunu kara. Böyle gündün arasında gülüyor mu? Ya kızım. Bunun bile vatat. Bile. Kaysı muzikanı bile vatat. İçinin kurkuraganını bu alıp bile vatat. Ошо мына жаңы эле сизди күтүп отуруп ошол сатираңызды коюп алып көрүп аттык. Анан өзүңүз айткандай сынынан жазбаптыр, бирок баягы сапаты
канча жыл болуптур. Ошол гана кеткен экен. Анан биз да бир бирибиз күлүп алып, анан сизди көрөрүбүз менен күлүйгенибиз ошол. Күлүйүп анан сизге чыгып интервьюбузга бет алдык дегендей. Анан айтыңызчы, дагы да алдыдагы максаттарыңыз кандай кинолорго тартылып жатасыз азыркы учурда? Азыркы учурда ошо айтып атам, 1-2 кинодо ойноп атам. Бирөөндө дагы бир мындай жетишпеген үй бүлөнүн образын жаратып атам. Байкуш деп коюшту. Азыр аты кандай болот билбейм. Байкуш деп. Азыр убактылуу байкуш деп айтып атышат. Анан эми келечек көргөзөт эми, аны алдын ала мен мынтип эем, анан мен тигинтип эем деп айткандан алысмын. Анткени ал кино бүтө элек. Жаңы эле тартылып, азыр дагы тартып атышат. Бирок менин ролум келе элек, келгенде чакырабыз деген. Анан эми бул ролду дагы бир жакшы ойносом экен деген өзүмдүн ичимде оюм бар. Эми баягы дешпе дешкенден кийин түшпө деген сөз бар. Анан кийин баягы мурун жакшы ойноп жүрүп эле мында ойной албай калсам, мында алкаш боло албай калсам, анда элдин көз карашы кандай болот деген кичине ичимде бир ой бар. Анан колумдан келишинче аракет кылып атам. Анан эл тараза эл сынчы эл кандай таразалайт, анан бүткөндө көрөбүз да. Анан бирок андан сырткары жанагы көлдө бир кореец менен ойноп атам. Кореядан келген жигит экен, ошол эки менен жанагы курулуш компаниянын директору болуп. Ал болсо такыр башка, ал дагы. Анан аны көрсө элдер омей дешет го деп ойлойм да. Себеп дегенде мындай түз ойногон бир оор басырыктуу, салмактуу роль көптөн бери жарата элем. Анан ошо ролду ойноп атам. Андагы эл тараза эл сынчы дейт. Эл көрсө анан кийин мындай ойноптур, тигиндей ойноптур деп айтышат да. Анан ошо тартылгандан кийин өзүңүздү көрүп алып, кийин өзүңүзгө кандай сын бересиз? Ушунда мынтип койбой деген учурлар болобу өкүнчү? Болот, өкүнүч аябай көп болот да. Атаң көрүп могу жерине мындай ойноп коюптун кап деген ой өзүмдүн ичимде калат да, бирөөлөргө сыртка чыгарбай өзүмдүн ичимде калат. Бул жерин мындай кылсам болмок экен деп. Андайлар көп болот. Бул жеринен болсо ашыра ойнойтурмун деп кээде өзүм күлөм. Көбүнчөсүн ошо кино жааты бүткөндөн кийин көрүп кээ бир жерден корком. Уяланайын ушинтип кантип ойнодум. Мисалы үчүн бир Шакек деген кинодо ойнодук. Азыр деле ошо Жумабек Мадемилов Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Ошол экөөбүз партнер болуп ойногонбуз. Мен көрдүн ичинде кирип, анан ошо Жумабек касып атып, мен көрдөн чыккан жерим бар. Анан ошол жерден азыр корком, азыр ошол кинону көрүп алып, окуй, кантип кирип, кантип түштүм экен деп, кепин оронуп алып эле чуркап жүргөн жерим бар. Ошондон азыр сарсанаа болом. Убагында билген эмесмин. Ошол ролго, киного алаксып атып, убагында коркпой эле ойногом. Анан азыр корком да. Азыр окуй депчи. Мүмкүн жаш өткөн сайындыр. Эми ал жагы дагы бар дечи, бирок негизи баягы тирүү адам эле көргө кирип чыккан бул оңой нерсе эмес экен да, мындай ойлоп көрсөм. Ал кезде берилип баягы коркууну деле унутуп калсаңыз керек. Баягы жумуш деп ошо Жумабек экөөбүз тең билбептирбиз. Анан азыр мен корком аябай. Кантип кирип чыктым деп. Өзүнүн сүрү бар дем ал.
Мен азыр агайдын сөзүн тыңдап атып, мынакей телекөрүүчүлөргө дагы биргеликте айткым келип атат. Сизди жалаң гана ушундай комедиялык образдардан гана көрбөстөн олуттуу образдарды дагы жарата аларыңызды мен ынанып ушундай угуп отурганыма аябай ыраазы болдум. Көрүүчүлөрүбүз дагы билсин дегендей, анан сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз. Аман болуңуз, бар болуңуз. Силердин дагы ишиңерде ийгилик болсун. Мына ошо актёрду актёр кылган, жаман кылган дагы, жакшы кылган дагы мына силерсиңер. Ошо силердин ишиңиздерде ийгилик болсун. Силер болбосоңор бизди эл тааныбайт эле дегендей. Менин элге таанылганыма себепкер бирден бир силерсиңер да. Чоң рахмат агай, бар болуңуз. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү 6-күнү кечинде берүүбүздө бизде мейманда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Канат Мамырканов агайыбыз болду. Бүгүнкү берүүбүз дагы өз максатына жетти деген ишеништебиз. Кийинки берүүбүздө биз сиздер менен амандашканча аман болуңуздар.